Туура нерсени туура жол менен жеткирүү аябай чоң мааниге ээ экен. Анткени туура нерсе эгер туура эмес жол менен жеткирилип калса өз максатына жетпей калышы мүмкүн. Бүгүн исламда сыйкырга, сырдуу күчтөргө орун барбы деген темада сөз кылабыз. Тактап айтканда, кандайдыр бир аятты 7 жолу окуп туруп дем салган экен, оорусу айыгып кетиптир, же бир дуаны окуп туруп кумгандагы сууну кайнатып салыптыр дегенге окшогон көрүнүштөрдү биз диний сухбаттардан байма-бай тез эле угуп калдык акыркы учурларда. Бул негизи исламда мүмкүнбү? Мындай нерсе барбы, жокпу? Курандын негизги принцибине туура келеби? Бүгүн ушул жөнүндө бир аз сөз кылалы. Мусулман коомчулугунун дээрлик бардыгында дин менен сыйкырдуулук, мифология, мистика экөөсү эки башка так ажыратып каралбай калды десем жаңылышпайм. Балким бул маселени чечүүдө алгач дин менен билимдин катышын так билип алуу, көрүп алуу, тактап алуу зор мааниге ээ болсо керек эле. Анткени диний маңызда деп эсептеп, бүгүнкү билимдин эрежелерине каршы келген бир топ окуялар, көрүнүштөрдү, кубулуштарды тарыхта болгон, мындай болду, көргөндөр бар, уккандар бар экен деп сухбаттарда, диний сухбаттарда айтылып келе жатат. Албетте бул мүмкүн эмес. Мындай көрүнүштөр паам парасаты ордунда акыл эстүү адамдын мусулманчылыкка болгон көз карашын суутат, ал эми ошондой эле мусулман катмарынын аброюн начарлатат, түшүрөт. Исламий мааниде адамдан күчтүү эч ким жок. Анын эч кандай трансценденталдуу, башкача айтканда, башка бирөөдө жок сыйкырдуу, сырдуу, ал киши гана кыла ала турган ашыкча күчү же бир кудурети жок. Бул абал биздин илим билимден чектеп калгандыгыбызды айгинелегендей эле Курандан да алыстаганыбызды көрсөтүп турат. Бүгүн илимий чөйрөгө барып, Кудайдын кудурети менен дарак сүйлөп жибериптир, бир дуаны окуп эле рак оорусун айыктырып жибериптир. Мусулмандарга каршы учуп келаткан бир учакты бир назар салып туруп эле кулатып салыптыр деп айтсак, ошол илимпоздордун биз жана биздин диний түшүнүгүбүз туурасында көз караштары кандай болот экен? Муну бир ойлонуп көрдүңүзбү? Мавдуди айткандай, бир динге эң чоң кыянатчылык ошол диндин өзүнүн мүчөлөрү, өзүнүн тарапташтары тарабынан гана келет. Андыктан сүйлөгөндө этият кылып, абайлап, жет өлчөп, бир кесип сүйлөгөн сөздүн бул учу кайсыл жакка барып тийип атат, арткы учу кайсыл жакка барып тийип атат. Буларды эсептеп сүйлөш керек. Диний насаат айтууларда неге мындай окуялар ырбап кетти? Диний насаат айткан ажеке, молдоке, таксырлар ишин оңойлоштурган бир фактор бар. Бул факторду биз азырынча тажрыйбага жабык фактылардан эсепсиз колдон укугу деп атап туралы. Тактап айтканда, Кудай, бейиш, тозок, көрдүн ичи, мазардын ичи сыяктуу тажрыйбага жабык темаларда коркпой, акыл калчабай, эсептебей сүйлөй бергендигинде болуп атат. Анын туура эмес экендигин көргөзүш үчүн тажрыйбалап көрсөтүп бериш керек. Бул мүмкүн эмес. Бул жерден дароо ушуну айтып кетейин. Тажрыйбага жабык нерсенин бардыгы туура эмес демекчи эмесмин. Адам акыл жүгүртүү менен, баам парасаты менен дагы тажрыйбалабай туруп бир нерсенин туура же туура эмес экендигин билүүсү мүмкүн. Бирок маселе мындай болуп атат. Туура эмес маңызда айтылган диний насааттарда ката кемчиликти акыл менен, баам парасат менен сезип айтканда, ошол молдокенин же ажекенин моюндабаганы, аны туура эмес айткандыгын кабыл албагандыгында болуп атат. Дагы бир абалга салыштырып айта турган болсок, азыр ойлонбой туруп ошол ахирет тууралуу, бейиш, тозок, көрдүн ичи тууралуу ар кандай апыртмаларды кошуп диний насаат айткан диний ишмерлердин абалы төлөй турган күндү эсептебестен, эсепке албастан карыз алып жыргаган кишинин абалы сыяктуу. Анткени Курандагы сүннетуллах, адатуллах деген терминди туура түшүнсө, могул нерсени аңдамак. Кудай жер жүзүндөгү өтүмдүү физикалык, биологиялык бардык эрежелерди өзү жараткан, өзү койгон жана мунун өтүмдүүлүгүн кыяматка чейин өзү сактайт, коргойт, бузбайт муну деп. Бирок муну түшүнүш оңойго турбайт, анткени биз Курандан узакташып кеткен мусулмандар катары Куранды биз кылымдар бою бирөө ооруп калганда окуган, дем салган, көз өтүп кеткен кишинин аркасынан тилават кылып окуган же түнү кандайдыр караңгыда корккондо окуган бир китеп катары калыптандырып алганыбыз үчүн муну түшүнүш азырынча оңойго турбайт. Куранды биз андагы адептик принциптерди, терең баалуулуктарды, улуу бир багыттарды үйрөнүп, адамча жашаш үчүн окушубуз керек. Биздин Куранга болгон мамилебиз үйрөнүү, биздин жашообузду оңойлоткон, өнүктүргөн, өстүргөн маңыздагы принциптерине карата окугандай болушубуз керек. Тигил аятты окуп дем салса оорубай калат экен, бул аятты окуп дем салса түшүмү мол болот, бир дуа бар экен, кыскасы аны окуп койсо иши оңунан чыгат экен, ден соолугу жакшы болуп калат экен, же акчасы көбөйүп калат экен дегендей
айыл чарбасынан тартып медицина, экономика, бардык жаатты каптаган маселелерди бир дуа менен, кандайдыр бир аяттарды окуп дем салуу менен чечип салганга ишенген бурадарлар деле бар. Анда бизде азыр мына министрликтердин баарын жоюп салып туруп эле, дуа кылган кишилерди отургузуп туруп эле бардык маселелерди чечип алган мүмкүн экен да. Дүйнөлүк тажрыйба бүгүнгө чейин маселенин жообун башка жактан издеп кыйналып атыптыр да анда. Жылдар бою окуп, изилдеп, мээси чырып кыйналып аткан турбайбы? Маселени чечиш оңой эле экен да анда. Кыскасы, Куран китеби улуу адептик принциптердин китеби. Андан адептүү болуп жашоону үйрөнүү үчүн түшүрүлгөн. Бунун максаты ушул. Курандын улуулугу камтылган улуу адептик баалуулуктарында. Адамды адамдыкка чакырууга багытталган маани маңызында гана. Муну ошол жерден гана издеш керек.